адамча эле ойлондум деп коеюнчу. Ушу инопланетан деңгээлге жеткен, ааламдан буйрулуп келген арсыналайга окшогон кыргыз көптү. Анан эми ошого бир пенде башчы боло алабы? Кызык эле жери да, чын эле. Атага бала башчы боло алабы? Небере башчы боло алабы? Ошондуктан мен эскертүү айткым келет бийликтегилерге, байларга, өз кызыкчылыгы үчүн бурмалап тургандарга. Бул эскертүү мына көзү тирүү Акаевка берилген. Акаевка жеткирген адамдарды да айтып берген ушул жерде. Кимдер жеткирген кабарды. Ушу эскертүүнү билбегендиктен кийин өзү айтты. Акаев. Ошолордун сөзүн укпай ушул күндү көрдүк деп. Алайдан ушул мына ушу илимдиге катчы болгон, ар жактан буйрулган Касиету Зүлфия кат жазган. Сиз күздө кетем деп эле коюңуз, соңуз тынч калат экенсиз деп. Мынаны чындык бул. Темирбек Токтогазиевге барышып, ал киши Кубанычбек Жумалиевке, ал кезде премьер-министр беле, досу беле, Роза Аманованын күйөөсү. Ал барып Акаевка айтып, ал кишини Акаевдин балдары жаман көрүп, ушу бийликтен кет деп айтасыз. Сизди ушинтип биз жакшы көрүп жүрсөк деп. Акыры эмне болду? Элге кыйынчылык алып келди. Жеңил болгон жок. Өзүнө өкүнүчтүү болду. Мына Сонумбүй Кадырованын көзү түрү. Бакиевке мына билдирүү кагазы алып келген бу дагы. Мына укпады. Анысы кандай? Мына мен дагы ушу бийликтегилерге эскертүү кылып атам. Кеч болуп кала электе бурулуш кылгыла. Кыргызды бөлөк улуттай башкарууга мүмкүн эмес деп берилет аалымда. Анткени көктөн буйрулган укугу көп. Мына менин жанымда эжелер, энелер, агалар, инилер, карындаштар бар. Сыйкыр сыпатка жетип калган. Энерги иштетип калган, энерги өткөрүп калган. Мендей эле аздыр көптүр, жетпестир, караанымды көрүп келаткандай сабак өтүп калган, түшүндүрүп калган. Ар тилди билген адамдар бар. Мына ошолор эле энергиясы менен жайлап коюп. Ошолор сот. Алардын аурасы сот. Алардын аурасы менин жүзүм табияттын жүзү дейт. Аурасы ошого жетип алган. Алар өскөндө табиятта кыш жойулуп атканы, табият бейишке айланып атканы. Алардын жүзү, менин жүзүм арбайдын жүзү дейт. Арбайлык жүзгө жетип калганы. Баягы улуу адамдын назарынан калба деп коет го. Улуу адамдын батасын ала жүр дейт го. Анысы кандай ошо чындыкка калыптанып алган. Арбай периштеликке жеткен ушундай кыргыздын шаманчылыгын иштете билген, сыйкырчылыгын иштете билген, кудуретин кереметин иштете билген, пендечилик жашоодон үзүлүп, ааламдыкка тагдырын тапшырган окмуштуулар бар. Сыйкыр не болуптур? Жаратуучулар бар. Мен улуумун деген улуу сыпатка өтүп алгандар бар. Мен жаратуучумун деп жаратуучу сыпатка өтүп алгандар бар. Жаңы доордо жашап аткандар бар. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бир кезде элдин башына күн түшсө эмне болгон? Баатыр пайда болгон. Баатыр армиясы менен башкаргандыр, оружиясы менен башкаргандыр, мамлекет түптөгөндүр. Салыштырып айтайын. Азыркы бийликтегилер ушунча техника турат, ушунча мүмкүнчүлүк турат.
милициясы, полициясы турат. Бирок өзгөртүү жок болуп атат. Силердин кереметиңер, таянганыңар ошо бийлигиңер болсо, кагазыңар болсо, ошол бийликке коюп койгон жакының болсо, а менин керемет куралым аалам күчтөрү. Ким ыйык, ким бийик? Аалам күчтөрү бийик. Аалам күчтөрү ыйык. Ошондуктан урматтуу журтум, мен кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булакмын. Мен кыргыздын мындай кат менен, билдирүү менен дүйнөгө даңазалай берем. Ушунун баары жаккандыктан мына ошо орус балдар, орус сайттар келип анан даңазалап атат. Кыргызды Арстанбай бир чөнтөгүнө эле салып алып багат экен деген билдирүү бар. Ошондуктан эгер түшкө военный милиция кирсе деп берилет. Бул ааламдык күчтөрдүн түшкө киргени деп. Анысы кандай? Милициялар калыс болгула. Үй бүлөң бар. Полиция, СМБшник, начальники там разного вида. Калыс бол. Бала чакаң бар. Жаның бар. Аалам күчтөрү жазалап коет. Аалам күчтөрүнүн көчүрмөсү бол жерде. Мына Турцияда революцияны Осман империясынын тушунда ага чейин, андан кийин керек болсо кече Эрдоганды ким кулаптып кое баштады? Ошо военныйлер, милициялар. Силер бир элди тоноочу күч болбой, элди бир коркутуучу күч болбой, тетирсинчи элди коргоочу күч болгула. Колдоочу күч болгула. Болбосо аалам жазалап коет. Аалам бүгүн нарушник салбайт колуңа. Бирок жыл айлантпай, күн айлантпай, ай айлантпай жазалайт дагы, анан ары түбөлүк азапка салып коет. Кечирилгис күнөөгө салып коет. Мына мен өткөндө атын таппай айтып алыпмын. Аманбанкты кароого алып кой деди ааламдан. Адамзатты кароого алып кой деди. Анан ошо Аманбанкка Шарипа Садыбакасова барганда анан ошол марафон болуп атыптыр дедим го түшүмдө. Ошондо Аман деген байке деп атын таппай калыпмын. Кийин ойносом Эркин экен. Эркинбек салып атат акчаны, менин Рысбек деген иним салып атат, мен салып атам, анан Токтомуш деген тааныш бала салып атат. Аны Эркин байкеге чалам. Байке, көрдүңүз бал Эркиндикке чыкты деген сөз. Кичине ырымын кылды, ошо акчасы канча салды билбейм. Рысбек барып акча салды, ырысы токтоду. Арстанбай ааламдык күч. Анан ошо киши Шарипеже ошондойун айтат. Арстан алай, бир түшүм жооп берчи дейт. Анан не болду десем, ошо сен Аманбанкты кароого алдым дегенден кийин Роза Отунбаева келип дейт. Ушул банктын акциясын жарымынан көбүн өзүнө жаштырып алып атыптыр. Бул не болот дейт. Ошондо бул банк ааламдын кароосуна өттү деген сөз да. Роза Отунбаева деген президент болгон да. Президент эгер түшкө кирсе, бул Кудайдын түшкө киргени. Анан эмнеге бул Аманбанк калыш керек дегенде дүйнө эли салык төлөйт. Эмнеге? Табиатын сактап калсак, салык төлөйбү кыргызга? Өлбөстүккө өткөрүп атсак, салык төлөйбү? Экологиясын кароого алсак, салык төлөйбү? Орус суркоо жолун таап берип атсак, салык төлөйбү? Кадимкидей эле салык төлөйт. Элеге төлөбөсө, ошо аалам күчтөрү жазалайт. Ошондуктан урматтуу журтум, келиңиздер ошо мигрант жоюлсун, түрмө жоюлсун, ашык нерсенин баары жоюлуп, ошол адамдар улуулукка калыптанып, жана башында айткандай касиеттер ачылып, эртең дүйнөгө эне ата болуп, куткаруучу болуп калсын. Бул болот, бул чындык. Ошуга азыр бийлик кийлише калыш керек эле. Өткөрө коюш керек эле. Мына 10 миллиард, 11 миллиард дейб азыр сом жетишпейт. 4 миллиард 700 миллион таможнядан ошондой сумма налогтон түшпөй калды дейт. Мына көрдүңүзбү?
ишиң жүрбөсө ошол иши жүрөрдүн ити чөп жейт дейт, тетир кетип атат. Ошондуктан төлгө белгисин чыгарып, келиңиздер бурулуш кылсын, уялбасын. Мени чакырды музейге, бардым го. Тапшырып коем десе деле. Чакырсаң мен барам, колуман келген кеңешти берем, назарымды салам. Болбосо тетир кеттиң деп соттой берем. Бул эфирдин аты Кут. Бул эфир жакында жабылат. Ошондуктан YouTube'га подписка кылып кой. Арстан алай Кут деп азыр 4000ге жетип калды. Бул эфирден айтылбагандагы чоң маалыматтар ошо YouTube'да Арстан алай Кутта бар. Көкүрөгүңүздөрдө жаз болсун, жан дүйнөңүздөрдө жылуулук байырлап, касиетиңиздер калыптанып, арбайга, периштеге, улуулукка калыптаныңыздар дагы адамзатка эне ата болуп алыңыздар. Ушул жуманын 4-күнү кечки саат 8-де жолукканча бар болуңуздар.